Салам достор, биз кайрадан көптөн күткөн мисалдардын чыгарыштарын чыгарууну баштадык. Анда эмесе, мисалдын шартын карайлы. Бизде 3 бурчтук берилиптир жана бул сызык биссектирсе экен, башкача айтканда бул эки бурч бири-бирине барабар экен. Жана бул биссектирсе 2-3 деп бул жагы 3-кө, бул жагы 2-ге барабар экен. Жана бул 3 бурчтуктун бул жагы 4, анан бул жагы белгисиз экен, x экен. Биз бул мисалды чыгаруудан мурун биссектрисанын касиетин карайлы. Мындай 3 бурчтук болсун жана биссектриса болсун, бул эки бурч барабар. Жана биссектриса A, B деп жактарына бөлсүн. Бул жагы x, жагы y болсун. X-тын A-га болгон катышы Y-тын B-га болгон катышына барабар болуш керек. Биссектриса болсо эгер мына сызык, ушундай биссектрисанын эрежеси бар экен. X-тын A-га болгон катышы Y-тын B-га болгон катышына барабар деген. Анда эмесе биз өзүбүздүн мисалыбызга өтөлү. 4 менен 2. Бул жерде карасаңыздар, 4 менен 2-нин катышы 2-ге барабар экен. Демек, x менен 3-түн катышы 2-ге барабар болуш үчүн x 6-га барабар болуш керек. Же болбосо, мисалды чыгарып мынтип жазсак, 4 бөлүнгөн 2 барабар x бөлүнгөн 3. Кайсылаш көбөйтөбүз? 4 көбөйтүү 3 барабар 2 көбөйтүү x. 12 барабар 2x. X барабар демек 12-ни 2-ге бөлсөк 6. X 6-га барабар болуш керек экен. Демек бизде жооп барабар болуш керек экен. В жообу туура экен. Так, кийинки мисалыбызды өтөлү. Кийинки мисалыбызда бизде A, B, C 3 бурчтугу берилиптир. Жана мынау медианасы экен. Башкача айтканда бул карама-каршы жагын тең 2-ге бөлөт экен. Бул жагы менен бул жагы барабар. Жана экинчи медианасы дагы бар экен. Бул экөө барабар тең 2-ге бөлүнүптүр. Биз мурунку мисалдарда карап өткөндөй 3 бурчтуктун 3 медианасы бар жана бир чекиттен кесилишет. Бизде 2 медианасы берилет. 3-чү медианасын ол жактан жүргүзүп ала турган болсок, анда булар барабар. Жана бизде 3 медиана бир чекитте кесилишет, ол чекитинде жана бизде 6 барабар 3 бурчтукка бөлөт экен. 6 3 бурчтукка. Бул жана булар калгандары. Бизде медианалар 1 3 бурчтуктарга бөлөт. Мунун аянты эс деп койсок, демек бунун аянты дагы эс болуш керек. Булар дагы эс. Бул дагы аянты эс. Жана бул экөө биригип эске барабар. Бул дагы эске барабар. Демек бизде колонкаларда А колонкасында АОС 3 бурчтук экен. Бизде 2 эске барабар экен. Демек А колонкасы 2s, анан Б колонкасында ДВЕ 3 бурчтугу. ДВЕ 3 бурчтугу. Бизде эгер мынау 3 бурчтуктарды кошконубузда 2 эске барабар болот эле да. Бирок бизде мынау асты сызылып бул жагы боелбопту. Ошондуктан бул экөөнүн суммасы 2s'тен кичине болот. Дагы бир кайта коеюн. Бул 3 бурчтук менен бул 3 бурчтук барабар. Экөөнүн аянттары s. Эгер ушул жери дагы боелгондо, бул дагы 2s болуп калмак. Бирок бизде мына жерден жогору жагын эле берип. Демек, мына жер дагы s'тен кичине, бул жер дагы s'тен кичине. Демек бизде 2s'тен кичине болуш керек экен. 2d v e. Демек бул жерде А колонкасы чоң экен. АОСунун аянты чоң экен. Ушуну менен биздин бүгүнкү видео сабагыбыз аягына жетти. Эгерде бул видео сабагы сиздерге жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.